Раиса Турдубаева үйүндөгү керектүү делген буюм тайымдарын алып көчүп кетүүдө. Турак жайындагы курулушка жарамдуу материалдарын да бузуп алып жатат. Кооптуу аймакта калган үй бүлөгө чек берилгенче башка айылдагы туугандардын үйүндө жашап турмай болду. Уршапка көчүп кетти азыр эми. Бирөөнүн үйүнө алып барып турабыз убактылуу. Качан чек бергенде анан үй салабыз да. Чек бере турган болду? Чек беребиз дешти ошо Жаманадыр деген жерден эми. Курбуташ айылындагы мектеп айылдык ФАПчыдан мечитта көчкү алдында калган. Айылда 61 турак жай кооптуу аймактан көчүрүлүп чыгарылды. Бирок азырынча аларга чек бериле элек. Негизи кооптуу деген гана үйлөр чыгарылат, калган айылда жашаган Бозала участкасындагы 100ге жакын турак үй бар бул жерде. Ошолор үчүн атайын бир мектеп маселесин кароо аз учурда маселе болуп көтөрүлүп атат. Өзгөн райондук администрациясы Жалпакташ айыл өкмөтүндөгү жер көчкү кооптуулугу бар аймактагы турак жайларда коопсуз жайга көчүрүү иштери менен алек. Азырынча жерди трансформациялоо иштери жүрүүдө. Кооптуу абалда деген бүгүнкү күндө 356 үй бүлө бар, кожолук бар. Ошол 300 үй бүлөнүн трансформация жер маселесин бүгүнкү күндө Ош областында Өзгөн районунда чечилип, документтер бүттү. Бүгүн Бишкекке алып кетишти. Бүгүн өкмөттөн эртең өкмөттөн чечим чыгып калса, Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнө жарымын Кароол айыл өкмөтүндөгү Жаманадыр участкасына көчүрүлөбүз. Бүгүнкү күндө жер маселеси чечилди. Жыл баштан бери облус аймагында 74 өзгөчө кырдаал катталып, андан 35 жаран каза тапкан. Алардын 31 жер көчкүнүн алдында калгандар. Азыркы учурда кооптуу аймакта жашагандарды мажбурлап болсо да көчүрүү аракети жүрүүдө. Укук коргоо органдарына мамлекет тарабынан жардам алып жана суда алган жарандарды мажбурлап көчүрүү боюнча укук коргоо органдарына атайын кагаздар берилип, сот органдарынын атайын чечими чыккандан кийин мажбурлап көчүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул боюнча Өзгөн районунда алгылыктуу иштер жүрүп атат. Өзгөн районунда 2 айыл өкмөттүн тургундарын коопсуз жайга көчүрүү зарылдыгы бар. Буга байланыштуу Зергер айыл өкмөтүндө кооптуу делген 400 чамалуу үй райондогу Төрткөл айыл өкмөтүндө чыгарылат. Ал эми Жалпакташтан дагы 350дөн ашык турак жайды башка аймакка көчүрүү пландалууда. Марат Акимбек уулу, Тайыр Аматжан уулу, Ош Берим жаңылыктары, Өзгөн району.